Америкадагы 51-чи зона. Муну силер дагы уксаңар керек. Элдин баары кызыгат. YouTube'дан, башка жактан карасаңар, толгон токой видеолор, маалыматтар бар. Башка планетадан келгендерди ошол жерге сактап, алар менен ошол жерде байланыш курулат деп айтылат. Балким бул чын деп ойлошуңар мүмкүн, калп деп ойлошуңар мүмкүн. Мен бир нерсени айта кетейин, адамзат ушуга чейин бир гана Оumuamua менен гана кездешти. Аны дагы биз кармай алган жокпуз. Артынан изилдеп жетишпей калганбыз. Башка эч нерсе келген эмес. Башка планетадан келгендер жерге келелик достор. Балким башка жакта бардыр, бирок жерге келелик. Демек 51-чи зонадагы мишмиштер жалган. Ал жерде эмне болушу мүмкүн? Ал жерде роботтор жасалышы мүмкүн, ал жерде адамдарга чип коюшу мүмкүн, ар кандай жаңы куралдар ойлоп табылышы мүмкүн, ар кандай чалгындоочуларды даярдашы мүмкүн. Айтор толтура нерселер бар. Бизде деле УКМКнын имаратын баарыбыз билебиз Бишкекте, кайсы жерде экенин. Бирок бир дагы картада жок. Мына ушундай эле. Ал жер дагы мамлекеттик стратегиялык бир объект. Ошол достор, ар кандай сапатсыз видеолорду көрүп, аларга убактыңарды кетирбей койгула. Мени көргүлө. Достор, сөз түрдө китеп окуйлу, өзүбүздү өнүктүрөлү, өсөлү. 2 шаурманын же 1 шаурма 1 литр коланын акчасына ала турган аябай толгон токой китептер бар. Ал китептерди алып окуганга, өскөнгө аракет кылалы. Эгер китептерди таппай жаткан болсоңор, Danik Books'тан алсаңар болот. Мен бул жака аккаунтун тиркеп кетем.